Достар салам, эсешагыла. Өзү кыргыз карызга батып бир топ эле жаман барыбыз кыйналыппыз. Карыз жөнүндө видеолор дагы көп тартып койсом, мына карасаңар, муну карагыла, запросто. Бул жагында карагыла. Мен дагы көпчүлүгүнө жооп берип чыктым. Баары эле карызы бар, кыйналышат. Ушунда бир 100 200 комментарий, вообще сложно ишти 600 миллионго жакын көрү. Анан ушул 300-500 комментарий жазып атат да, баары эле карызы бар. Анан эл кыйналып бүтүптүр. Ошолорго мен эмне дейт элем? Эң алгач эле мындай чөкпөңүздөр. Силер жалгыз эмессиздер. Азыр Кыргызстан бу дүйнө жүзү бири-бирине карыз болуп жүргөн учурда мындай чөгүп дагы депрессияга түшүп дагы кереги жок. Тескерисинче тобо кылып ушул карыздарды кайтарайын деп ниет кылып, Кудайдан суранып, акырында аракетти кыла бериш керек. Бул жолдо алгач эле өзүңүздөр эмне кыла турган болсоңуздар, мен көбүнө айтып атам, биринчи Кудай менен болгон мамилеңерди оңдогула, ата-энеңер менен болгон мамилеңерди оңдогула. Андан соң чын ниеттен мен ушул карыздарымды кайтарам деп ниет кылып туруп, анан Аллага таянып туруп аракет кылып баштагыла. Ошол достор, ушундай бир кыйынчылык учурда бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибизди поддержка берели.